Чуй, Киевский, Горький, Лев Толстой, Панфилов булар Бишкек шаарындагы эң чоң көчөлөрдүн аттары. Кулакка сиңип СССРдин учурунан бери ыйгарылган аттарга көнүп да калганбыз. А бирок жогоруда аталган ысымдар бири жазуучу, бири генерал болсо, кээ бир жерлерде аты жыты белгисиз же түшүнүксүз көчөлөр да бар. Борбор калабыздагы эң чоң кээ бир көчөлөрдүн аттарын тилибиз келсе да, келбесе да жаттап алганбыз. Ал эми кээ бир Бишкек шаарыбыздагы жаңы конуштар же болбосо борбордун так ортосунда жайгашкан мына ушундай кичинекей көчөлөрдүн атын билейин десең же жазуу жок, же болбосо тилиң келбеген аттар жазылган. Ал эми бул жерде жашаган жашоочулар өздөрүнүн көчөсүнүн атын так айткандары менен бири да ал ким болгонун билишпейт экен. Кайсы көчөдө жашайсыз? Бул жакта Мичурина деген көчө, бул жерде Кирсова деген. Кимдердин атынан коюлган билесизби? Мен билбейт экенмин аны. Билбейсиз, көчөлөрдүн атын. Бул эми мурун коюлса керек да, биз келгенде. Мен келгениме деле 10 жылдан ашты. Ким көчөдө жашайсың? Мичурина. Кимдин атынан койгон билесиңби? Жок. А бул көчө эмне деген көчө? Фирса. Аны билесиңби? Жок. Билбейсиң. Кирсова. Кимдин атынан койгон билесиңби? Жок. Билбейсиңби? Социалдык тармактарда бул учурга чейин мындай талкуулар болуп келген. Алардын ичинен ырчы Урмат Усенов Facebook баракчасына мындай деп жазганы бар. Ивановка, Дмитриевка, Александровка, Покровка, Петровка, Павловка. Булар кимдер? Балдарыбызга эмне деп түшүндүрөбүз? Азыр сиздер көрүп турган көчө бул Бах көчөсү. Көпчүлүк Баха деп билишет. Немис композитору Себастьян Бахтын атынан коюлган деп айтышат. Бирок бул көчөнүн аталышы бир канча жыл мурун Доронбек Садырбаев атындагы көчө болуп алмаштырылган. Бирок ага карабастан азыркы күнгө чейин Баха деген жазуу боюнча калган. Кээ бир көчөлөргө башка өлкөдөн туристтер же коноктор келип кала турган болсо, издеп жүргөн көчөсүн таппай кайра кетип калчудай эле сезимдер калтырат. Себеби кайсы көчөдө жүргөнүңдү окуйун деп издесең, бир да жазуу таппай көчөнүн аягына чыгып каласың. Бул суроолорду берип жооп алалы деп Бишкек шаарынын архитектура жана шаар куруу башкы башкармалыгына байланышканыбызда жооп берүүчү адам жок экенин айтышты. Айтатпай Бах атын алуу. Садырбаев көчөсү болуп алмашылган экен да, ошол жөнүндө билесизби? Алмашылган болсо керек эми биз деле мурунку эле аты менен боюнча эле билебиз да, тааныйбыз. Садырбаев көчөсү. Алмашылганда канча болуп калды? Билбейм. Мурда Баха болсо Садырбаев деп айтабыз. Садырбаев деп айтабыз, э? Айтабыз. Мен билгеним себеби мен бу жерде газ тартып атам, ошон үчүн билем. Көчөлөрдүн баарын аттарын билем, жаңы аттарын. Билесизби? Баха. Азыркы атын билбейсизби? Нет, сейчас нет. Баха деп билесиз, э? Да. Бул көчөнүн атын билесиңби? Бул көчөнүн атын. Баха көчөсү. Баха деген ким болот? Баха билбейм. Көчөнүн аты кандай? Кайсы могу көчөлүкүбү? Эме тиги Баха? Баха деген ким болот? Баха деген неме го дейм, түрктөрдүн эмеси аты. Ошолордун атынан коюлуп калган да? Ооба, Баха. Мурда деген ушул түрктөргө неме берген да, ушул жактан жер беришкен да. Анан тамдарды салышып, анан бүт орношуп калган да биякачы Бахалар. Ошол үчүн Баха деп аталган го. Ал ким болгон? Ал кинорежиссер болгон, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты болгон. Ошол. Баха кимдин атынан коюлган? Бах менин оюм боюнча композитордун атынан коюлушу керек. Эми койсо болот, бирок койгондо деген бир көчөнү 2-ге 3-кө бөлүп коюп сала атпайбы? Мисалы, Шабдан Батыр көчөсү канчага бөлүнүп кетти. А бир эле атты коюп койсо болот да. Жана Чыңгыз Айтматовдун деле берген көчөсү, мисалы Чыңгыз Айтматов атындагы көчө, ал деле кыска, анан мисалы көп киши билбейт ал жерде. Киевский же болбосо жана Чуйскийди элдин баары билет. Ошондой көчөгө Чыңгыз Айтматов ушундай сыяктуу аттарды берилсе жакшы болмок. Ал бир эле көчөнү 2-3кө бөлүп салып атат. Бир эле ат коюлса, ошол жакшы болмок да, менин оюм. Менин оюмча негизи кыргыздардын атын коюш керек. Бул илгери Союздун мезгилинде бул жанакы музыкант Баханын атынан коюлуп калган. Азыркы менин билишимче мындан
биякылдыкы жагы Дооронбек Садырбаев атында көчө. Эми ошону ушунун башына чейин Дооронбек Садырбаев атында көчө кылыш керек. Ал эми кыргыздын чыгаандарын атынан коюлган көчөлөрдө жөн айтпай котормолоп жибергенибиз бар. Мисалга алсак, Бөкөнбаев көчөсүн Баканбайка, Токтогул көчөсүн Токтогула деп атагандар аз эмес. Адамдын улуулугун бою аныктабагандай эле элдин улуулугун саны аныктабайт. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.